Подкаст. Лондондо дагы аябай сонун өзүбүздүн Кыргызстандан келип окуп иштеп жүргөн улан кыздарды жолуктуруп аябай кубанычтабыз. Алардын бири Алтынбек деген жигит менен да бүгүн жолугушуп калдык. Алтынбек, саламатсыңбы? Алтынбек, айтып берсең, кантип сен Лондонго келип калдың? Каерден болосуң, каердин жигитисиң дегендей. Ата энем Ысык көлдөн, өзүм Бишкекте төрөлгөм. Мектепти бүтүп эле ата энем чет мамлекетке сени жиберебиз деген, ошондо эле даярданып, бияка колледжге тапшырып, колледжден 2 жыл окуп, андан ары университет, андан ары постмагистратура, андан ошо жумушу таап калгам. Ата энеңдин каалоосу менен келип калдыңбы же өзүң жаштыктан кыялданып белең? Чынын айтсам, Бишкектен амбицияларым чоңураак болчу эң башында эле. Ата энем канча усилий вкладывать этсем, мен аны чын айтсам Бишкектен жогору көргөм өзүмдү. Башка жерден да өзүмдү хотел протестировать дегендейчи. Анан английский жакшы билгем. Америка же Англия выбор болгон, Англияга жакыныраак эле барайын дедим. Аябай жакшы. Алтынбек, мына окууга тапшырып окуп калдың. Биринчи келгенде кандай кыйынчылыктар болду? Өкүнгөн күндөрүң болдубу? Апаңы сагындыңбы? Апам мен менен чогуу келген, бирок кеткен күндү ыйлайын деген болчумун. Биринчи татаанчылык тамак биякта башкача, эти башкача, анан Кыргызстандын эле кыргыздардын эттерин, кой эт, анан кооз, мантус ушундай эле. Анан тилимди угуп албай кичине жаман болуп аткан болчу мен биринчиде, бирок анан орус же казак достору менен жолугушуп кичине өзүм сезип баштагам. Кийинки да кыйынчылык, ата энеңди сагынасың. Апаң менен сүйлөшсөң деле көргөнүң башкача. Канча жыл болуп калды? 8 жыл болуп. Канча убакытта үйрөнүп калдың? Азыр сагынасың Кыргызстанды же? Сагынам. Келгенде жакшы эле сагынып, апама барып кучактап, 2 күн дейм да, 2 жыл. 2 жылда мындай күчүнө үйрөнүп. Бул жака келгенде, биринчи келген адамда мындай жаңы жерге келгенде өзгөчөлүк байкалат го? Биздин жаштар менен бул жактын жаштарынын айырмасы эмнеде экен? Бияктын жаштары өлө эгемендикти, мындай свободолюбивый, эркиндикти жакшы көрүшөт. Ата энелерин особо деле укушпайт, өзүлөрү менен жүрүшөт да. Бизде, например, чоңдорду, улууларды сыйлайбыз десек, биякта эми бул туура эмес дебейм. Булар мен өзүм жакшы көрөм, өзүм менен билем, өзүм менен жүрөм деген сыяктуу да. Ал сенин оюңча жакшыбы же? Бир жетинен жакшы, бирок Кыргызстандын баласы болгондон кийин мен деле мындай түшүнө албалам кээде, эмнеге антесиң деп. Анткени, например, уларды сыйлабай калса мен жаман болуп калам. Булардыкы башкача, биздики башкача, мындай жок, туура эмеспи деген мындай эме да, айта албайсың. 8 жылдан бери бул жакта кандай достор таптыңбы? Ар кандай, европейстер, африканецтер, орустар, казактар, кытайстар, ар кандай эле досторубузду көрүп биякта табасыңар. Биякта мындай жок, сен азиатсың, сен менен дос болбойм деп. Биякта айткандай эле бүт бартын ачык. Келгенде сени кыргыз, улутуң кыргыз экенди ким деп таанышты сени? Жок, биякта мени Кытай деп, же кореец деп, же японец деп дешет. Бул жаман, бирок Кыргызстанда анча деле билишпейт экен бияк. Казак десең аны түшүнөт. Кыргызстан десең, Курдистан менен жана курдтар менен бизди путают да. Анан уже мындай айтасың, жок, биз Кыргызстанбыз, биз Казакстандын, Кытайдын жанындабыз, кичинекей мамлекет болсок да бизде барбыз деп, мындай кичине үйрөтөсүңөр да кишилерди. Чет жакка чыкканда өзгөчө бекеңге болгон кандай сезимдер ойгонобу экен, бир башкача сезимдер? Кандай кишилер, им прям нравится здесь жить в этих городах, да? Мен деле каалайм, биздин деле Бишкекте же Көлдө же башка Баткенде, Ошто, нарында бүт баардык эле ушу адамдар жакшы жашап, чтобы они любили, как они живут, чтобы им это все нравилось. Как бы хочется, и, конечно, бир кезде Кыргызстанда ушундай болсо да, Кыргызда ушундай өнүксө да жакшы болот эле. Эмнени өзгөртсө бизде Кыргызстанда мындай жакшы жашоо оңолот? Жаш балдарга мамилени мындай жаш балдарды кичине притесняют. Жаш балдардын идеяларын не дают на 100% как бы выполняться. Их слушают, но в то же время, я же говорю, у нас есть такое понятие, когда эркиндик бербейбизби? Когда вот немножко принижает уважением. Когда вот говорят, ты должен меня уважать, и как бы мое слово, оно выше твоего.
Это в какой-то степени правда, но когда молодежь пытается свои какие-то идеи революционные пускать, старшие немножко боятся этого. И когда они боятся, они своим давлением, своим как бы уважением, они давят их. И из-за этого молодежи даже не хочется даже как-то вот так вот сопротивляться, потому что как бы у нас все это внутри. Есть ребята, которые хотят сопротивляться, но потом сами же видите, как их потом в прессе, например, как-то вот так очерняют или просто они забывают. И как бы это печально, но как бы это и есть факт. И есть люди, которые хотят, но их мало. И мне кажется, вот если вот поменять отношения, если их не будут, наоборот, притеснять, наоборот, будут как-то вот говорить, вы побольше с нами спорите, например. Ну, как бы, хороший спор — это полезный спор, потому что это как бы эволюция, все дела. Демек, чоңдор менен жаштар көбүрөөк дебаттарды уюштуруш керекпи? Ооба, анан дебат болсо да мындай бири бирин сыйлаган дебат болуш керек да. Мындай на лично не приходить, например. Мындай балдарда улууларды сыйлаш керек, бирок улуулар деле кичинекей балдарды да мындай на равных держать да. Бул жакта дагы өзүңдөн башка Кыргызстандан келген жаштар барбы? Да. Алар менен эмне кандай мамилелер бар? Мындай жумуштан башка, окуудан башка маалда эмне менен алек болосуңар? Чогулушабыз, футбол ойнойбуз. Ноорузда дайыма ар бир жылы чогулушабыз. Киного чыгарабыз. Биз кыргыздар бүт баарыбыздын жакын достору дейбиз да, биякта. Анткени биз азбыз да. Бири-бирибиз менен чогуу жашаганыбыз, чогуу жүргөнүбүздү жакшы көрөт, например. Бирөө жаңы үйгө көчсө бүт бартын чыгат, бүт кыргыздарды чакырат. Биз болсо тамактарыбыз менен келебиз. Бишкекте эле да, Кыргызстанда эле да. Бирок Англияда. Кыргызстанда угуп аткан, сен аз көргөн жаштарга кандай каалоо айтат элең? Думайте о высоком, ставьте высокие амбиции, даже если это как бы плохо для вас, это если сложно. Как бы иметь сложные и высокие амбиции лучше, чем... И потом как бы страдать из-за этого лучше, чем иметь низкие амбиции и жить очень спокойно и комфортно. Как бы, если вы себя на что-то высокое тянете и постоянно толкаете, вы больше достигнете этим. Даже если вы по дороге будете нервничать, у вас депрессии будут, илайсыңар, мен деле ыйларым бияқта каламын деп татал билем, бирок ушунча деле анан когда результатты получаете, это с того стоит. Кандай пландар бар? Окууну аяктайсың анан? Окуумду аяктап, биякта уже иштеп баштап атам, бияктан кичине опыт алайын деп атам, жакшы компаниялардан үйрөнүп, анан чын айтсам, чоңойгондо бишкекте бир хедж фонд ачайын деп аткан болчумун. Анан ошону үйрөнүп атам, бияктан жакшы бир компанияларда иштеп. Буюрса, чоң рахмат Алтынбек. Баарына салам айтып койсоң болот. Ийгилик сага, жакшы жаңылыктарды угалы Алтынбек.